Assalamu alaikum UFC kuyurmanları. Jana sport suyucular. Bugün sizlerge en sonun video dayardadım. Sizler kanalga поддержка berip, videoga klas basıp videonu biz bilen çoğu күзөтүңүз. Tony Ferguson jana Conor McGregor'dun ketme-ket жеңилүүлөрдөн соң UFC алардын бетме-бет учурашууна контракт түзүшүүдө. Ислам Махачев жана Дэн Хукерге эксперттер эмне деп алдын ала прогноз коюшту. Бүгүнкү чыгарылыш ушул темада болот. Жана 30 октябрь боло турган картка кимди колдошуңузду комментарийга жазып калтырыңыз. 37 жаштагы америкалык UFC мушкери Тони Фергюсон Конор Макгрегорду кемсинтүүдө. Сен чыныгы машыккан адамдарга күчүң жетпей, кайдагы карыяларга же дизжейге гана кол көтөрөсүң, акмаксың. Жакшы адам эмессиң, сени Кудай жазалады. Эгерде сен жакшы адам болгонуңда, мынчалык көп кордуктарды көрчү эмесиң деп айтып өттү. Менимче Конордун буту эки жолу кезмеге сыноосу тууралуу маниде айтып жатса керек. Эми секинден экөөсүнүн конфликти баштоосунун бир чети да болушу мүмкүн. Муну убакыт көрсөтөт. Жана Нейт-Диазды баарыбыз тааныйбыз. Же Конор менен Нейт-Диаздын бою күтүлүүдө, же Тони менен. Албетте Конор ар дайым Нейт-Диазды илгертен бери тандап келген. Үчүнчү бою болушуда шансы көбүрөөк болот. Дагестандык мушкер Ислам Махачев жана Дэн Хукер менен 30 октябрь урушу өткөзүлөт. Эксперттер айтуусу боюнча Исламга Дэн Хукер көп кыйынчылык туудурат дешүүдө. Буга чейин Исламдын бойлору раунд аягына жетпей, жыйынтыкталып жаткан эле. Эми болсо решение менен бүтүшүн айтышты. Исламдын акыркы бойлорун эске сала турган болсок, көп захваттарга кирип, бир карасак мойну кирип калат, бир карасак буту кирип калат. Мындай учур Хукерге же Дариуш Боястерге шанс келип калса, анда Исламдын жеңүүсүнө да кепилдик жок экенин таанылалы. Ал эми Хукерге чейин Бенил Дариуш Исламга соперник болуп аныкталган эле. Белгилүү себептерден улам баары бекерге кетти. Менин оюмду айта турган болсоң, Исламга Дариуш ылайыктуу деп айтар элем. Экөө тең жакшы күрөшөт. Жана уревендери бирдей десе да болот. Эртеңки боло турган Дэн Хукер Ислам Махачевдин беттешүүсүндө Хабибда анын жанында болоорун Ислам Махачев айтып өттү. Бүгүнкү жаңылык ушулар эле. Эгерде видео жакса каналга катталабыз жана оюңарды жазгыла. Сиздер менен ар дайымкыдай Асанбеков ТВ каналы.